Ордолуу Ош калаасында калем шилтеп көптөгөн инсандардын жүрөгүнөн түнөк тапкан чыгармачыл инсандар бар. Мына ошондой ыр түйшүү менен алып урушкан акындарыбыз Гүласал Алиева менен Бермет Закирова Оштогу Самидин Алымкулов атындагы мектептин окуучулары менен жолугушуп, чыгармачыл жаатында кеңири пикир алышып, керемет ырлар окулду. Туылган жер Гүласал Асаева. Туылган жер топурагыңдан айланайын. Куса болуп сагына берем дайын. Качандыр кайсы убакта мен барбайын. Кучакча тосушум мага дайын. Туылган жер касиетиңден айланайын. Күч кубат берет мага демиң дайын. Кулпуруп түркүн түстүү гүлдөр өскөн маркумумдун топурагынан айланайын. Мен бир бұлбұл таңда туруп сайраган, сен бир бакча гүлүн ачып жайнаган. Шүдүрүмдүн тамчыларын таратпай, бұлбұл ырым тамчы суудай тыңдаган. Бұлбұл сайрайт махаббаттын дастанын, сен угуучу бұлбұл куштун арманын. Сездиң бекен бул дүйнөнүн жалганын, сездиң бекен махаббаттын арманын. Акындар менен жолугушуу кечесин чыдамсыздык менен күткөн окуучулар жүрөк толкуткан керемет ырларды окушуп, өздөрүндөгү бар дареметти көрсөтүшүп, чакырылган коноктордун баарын аруу дүйнөсү менен абдан таң калтырышты. Түйшүп басып турса дагы энден, бир сабырды таап алып сүйүнгөн, үйдөн чыкса дайым орду билинген, мен аялмын жуп-жупуну кийинген. Келин болуп баталууга жүгүнгөн, кетпесе деп ырыс кешик үйүмдөн, үйдөн чыкса дайым орду билинген, мен аялмын жакшылыкка сүйүнгөн. Бала өстүрүп, укум тукумлаган, бак дөөлөттү бириктирип кураган, балдарымдын кубанчына ортоктош, хаял болуп калганыма кубанам. Мына ушундай таланттуу балдардын башын бириктирип, алардын адабиятка болгон кызыгуусун арттырган Жамиля Надыркулова өзү жаш болгону менен балдар менен жакшы иш алып барган аракетчил мугалим. Бүгүнкү кечебиз мен ойлогондон дагы өтө жогорку деңгээлде болуп өттү. Себеби мен чындыгында тынчсызданып атканмын. Анткени билим жаатына, спорт жаатына басым жасалып калды го биздечи. Анан руханий рахат тартуулайын деп мына катылган таланттарын алып чыгуу чындыгында мен үчүн таң калыштуу болду. Кандай болот, эмне кылат экен, айта алышабы депчи. Көрсө окуучулар мен ойлогондон да таланттуу экен, мен ойлогондон дагы жакшы деңгээлде болду. Мен күткөн коноктор дагы келип, кесиптештерим, окуучуларым катышып беришти. Аябай жакшы жогорку деңгээлде болуп өттү деп ойлойм. Байоо сезим балдар менен пикир алышуу, сырдашуу кандай гана жагымдуу. Мына ушундай жолугушуу салтанатын уюштурган Жамиля Надыркулованын уюштуруучулук жөндөмү мыкты экенин мектеп жетекчиси баса белгиледи. Бизде ушул эмгектенген Жамиля эжекенин дагы ушул таланты бар. Ушул эжекени сыймыктанып, ушул эжекенин артынан биз өсөбүз деген балдар көп. Таланттуу, шыктуу балдар болот деп биз ишенебиз. Ошол таланттуу окуучулардан эртеңки Жолун Мамытов, эртеңки Меңди Мамазаировадай акындар чыкса, биз сүйүнөбүз, сыймыктанабыз. Ар бир окуучунун таланты бааланат, сыймыктанабыз. Мындай жолугушуулар деринде бар идиректүү жаштарга абдан пайдалуу. Балдарды адабиятты сүйүүгө, чыгармачылыкка үндөгөн болсок, биздин адабиятыбыз дагы да байып, жан дүйнө бөксөсү толукталып, элибиздин маданияты жакшырат деген ойдобуз.